Урматтуу телекөрөрмандар, элибизде жакшы сөз бар, эне оңолмой, эле оңолбойт депчи. Ошол сыңары атайын энелер мектеби уюштурулуп, президенттин жарлыгына карата биздин аталардын, апалардын билимдүү болуусу, кийинки муундардын баягы таалим тарбиялуу болуусуна өтө чоң салым бар экенин биз жакшы билебиз. Анда биздин конокторубузду эфирге чакырып, мектеп тууралуу, алардын кылган эмгеги тууралуу сөз кылалы. Энелер мектеби окуу борборунун жетекчиси Гапыр Мадаминов агайыбыздын шакирти Эрлан Жаргалбеков мырза, энелер мектебинин жайылтуучуларынын бири, Чүй областы боюнча координатор Динара Сарбашева жана Аламдин районундагы Турсуматов Бербулак орто мектебинин директору Гүлнара Мамбетсаминова. Эжекелерибиз, кутмандагыңыздар менен куш келиңиздер. Рахмат. Кутмандагыңыздар менен. Негизи энелер мектеби буга чейин дагы иштеп жаткан. Азыр эми мамлекеттин дагы көзөмөлү колдоосу менен дагы чоң алуулуктуу иштерди аткарган турат. Сөз башынан болсун, жетекчиси Эрлан мырза, айтып бериңиз. Рахмат, саламатсыздар. Ошентип чакырганыңыздарга Замана студиясына сиздерге терең ыраазычылык. Эң биринчи энелер мектеби бул жетектеген адам Гапыр Мадаминов деген агайыбыз. Баткенде Лейлектин Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Жаштык деген айылда 25 жыл мурун баштаган. Ошол жерде жыйынтыгын берет дегенде кандай, бир жылда 20 бала бүтө турган болсо мектепте 14-15 баласы медакадемияга бюджетке өтсө, калган балдары чет мамлекетке бюджетке өтөт. Ушундай бир уникалдуу программа Гапыр Мадаминов агайдын энелер мектеби деген бүгүнкү күндө эми Кыргызстандын бардык тарабына тарап атат. Жакшы. Могу жарлыкка жараша болгондон кийин бир аз өзгөрүүлөр, окуу усулдары жаңыланып, кандай мындай толуктоолор киргизилди, кандай болду? Эжелер айтсын. Эжекелер. Гапыр Мадаминов агайыбыздын ошол энелер мектеби программасы менен таанышкандан баштап эле биз өзүбүздүн ыктыярыбыз менен ошо министрликтин буйругу чыкканга чейин эле 2 жыл мурун эле ошол жерлерде 7 областта тең ушундай бизге окшогон ыктыярчы мугалимдер өз алдыбызча эле агайдын усулдарын жайылтып баштаганбыз. Биз дагы ошо Чүй областында 2 жылдан бери ошол мугалимдер колдоп, ошол Гүлнара Мазарбекова окшогон мектеп жетекчилери колдоп, энелер мектебинин программасын мектептерге киргизип, өз алдыбызча ошо энелерди окутуп баштаганбыз. Кудай буюрса, бул иштер жакшы кабыл алынып атат. Андан дагы бизди сүйүнткөнү ошол былтыр президентибиздин ошол инсандын руханий адеп ахлак өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жана ошондой эле жаштардын, балдардын кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жана ошондой эле ата энелердин балдар тарбиясын жакшыртуу жана кам көрүү максатында мына быйыл дагы министрибиз Алмазбек Бишеналиевич сонун приказ чыгарып берди. Мынакей Кудай буюрса, быйылкы сентябрь айынан баштап энелер мектеби ар бир райондо пилоттук негизде 10 мектептен жана 5 балабакчадан буюрса киргизилген турат. Анан биз ага чейин да буюрса да бир топ тажрыйба топтоп калдык. Азыркы күндө биз ошол райондогу район жетекчилери, билим берүү бөлүмүнүн башчылары чакырып, мектеп жетекчилери чакырган жерлерге барып, семинарларды уюштуруп, ошол максатта жакшы кенен түшүнүк маалыматтарды берип иштеп келе жатабыз. Энелер мектебин кимдер окуйт, кандай окутат? Эми биз 1,5 жыл болду ушу мектепке киргизип, энелерди окутуп иштеп атканыбызгачы. Бул мезгилге чейин Гапыр Мадаминов жөнүндө бизде агартуу тармагында иштеген кызматкерлер билчүбүз. Бирок өтө терең билбептирбиз да. Анан ошо пандемия мезгилинде, ошо үйдө болуп калган мезгилде ушу бир группага түшүп келип калдым. Анан ошол группаны ушу Чүй областында ушу Гапыр Мадаминовдун энелер мектебинин ишин жайылтуу боюнча Динара Молдалиевна ачыптыр. Анан мен ошого түшүп келип калгандан кийин бул группадагы сөздөр, ушу жүргүзүлүп аткан иштер мага абдан жакты. Эң мындай таасирдүү, маанилүү экендиги болду. Анан бул агайдын ишин жыйынтыгын жана Эрлан айткандай көргөндөн кийин мен биздин мектепке дагы киргизсек бул өзүнүн жакшы натыйжасын берерине көзүм жетти да. Анан энелер мектеби биз биринчи мугалимдерге таанышып, ошол онлайн группага бардык мугалимдер кирди. Анан өзүбүз терең билим алып, өзүбүз түшүнгөндөн кийин анан энелерге сабак өтө баштадык. Алгач энелерди биз чогултуп түшүнүк бердик. Максаты, анын принциби, мааниси жөнүндө айттык. Анан агайдын жыйынтыктары, көрсөткүчтөрү жөнүндө айттык. Албетте кызыккан энелер да болду, тескери сүйлөгөндөр да болду. Бирок биз алгач күндө мен өзүм 2-3 сабагын өттүм. Сабакты жөн эле эмес, кадимки сабак өтүп аткандай көрсөтмөлүү слайд жасап, баягы ватманга даярданып, ар кандай форматта өтүп атабыз. Конкурс кылып,
тренинг кылып ушундай кызыктуу болуш үчүн тажатпагандай кылып өтүп келебиз. Эми андан бери мына быйыл окуу жылында толук өттүк. Программа агайдын программасы бар. Ушу программасынын негизинде мына Ореке программасынын негизинде түзүп алып, анан кенже класска өзүнчө жана жогорку класска өзүнчө баардык мугалимдер, баалы келген мугалимдердин баарына бөлүштүрүлүп, анан өтүлүп атат да. Бул энелерге өтүлүп атат. Анан эми кубандырганы бул болуп атат да. Ошол энелерден, ушу энелер мектебинен эмне таасир алдыңыз, сизге пайдасы болдубу дегенде, бала тарбиясында мен көп нерсени билбей жүрүптүрмүн. Көрсөм мен баламды курсагын тойгузуп, аны кийгизип, анан мектепке жиберип койсом эле мен баламды татыктуу тарбиялап жүрөм деп ойлоп жүрүптүрмүн. Көрсөм мен бала тарбиясында абдан көп мүчүлүштүк кетирип жүрүптүрмүн. Мына эми мен тереңдеп түшүндүм. Сиздердин сабактан кийин деген энелер бар да. Аны мен баламды кээде катуу урушуп же катуу бир жазалап ийгенде сиздердин сабагыңыздар эсиме түшүп кетет. Анан мен токтолуп калам деген ыраазычылык айткан энелерди көргөндө биз андан дагы берилип иштегенге мындай кубанып калабыз да. Ишибиздин жыйынтыгы болуп атыптыр да. Демек бул ишти дагы уланталы, башка баардык ар бир ачыла элек мектепте ачылсын. Ошондо энелерди ойготсок, анда бул коом да өзгөрөт деген мааниде ушундай маңызда ишибизди улантып келебиз. Эрлан мырзанын колунда китептер турат. Окуу куралдары тууралуу, жеткиликтүүбү, эмне? Бул азыр мына эжекебиз айткандай кимдер окуйт деди, ошого кошумча тактап кетели. Агайыбыздын ошол устаттык өнөрү деген бул методика. Мындайча айтканда, жалпы мугалимдер окушат. Мугалимдер балдарды бүгүн кандай окуш керек, урушуш керек, урушпаш керекпи, мугалим өзү билимдүү болуш керек. Мына ошондой бүт бардык методикалар жазылган балдарга эффективный жакшы билим берүү боюнча эң керектүү. Андан кийин мына агайыбыздын балдары акыл эмгегинин маданият деген бул мугалимдерге жана окуучуларга ОРТден эң мыкты балды алып аткан, экзамендерге мыкты даярданып аткан, убакытты туура пайдаланып аткан, айтор окуучулар өз алдынча билим алууга кантип багыт алыш керек экендиги тууралуу эң мыкты китеп. Мына ушу менен окуп, атайын сабак катары, предмет катары кирет, ал жакта кружок катары, мына ушу менен ийгиликке жетип атат окуучулар. Андан кийин бизде өзү мугалим, окуучу жана ата эне үчөө бириккенде кана билим өтө маанилүү болот жана билим өз деңгээлине жетет. Ошондуктан муну ата энелер, сиздер үчүн деген китеби агайыбыздын муну ата энелер окуйт. Ата энелер бүгүнкү күндө эми биз эмнени окумак элек, химия, физиканы окуп бүтүп калдык да деши мүмкүн, бирок мектепке барганда бир айда бир эле 2 саат жолу 2 саат гана окушат. Ошо менен балдарын кандай билим алып аткандыгы жөнүндө көзөмөлдөп, балдарын контролдоп, аларга шык берип, ата энелер үчүн китеп. Мунун ичинде балдарды кантип окутуш керек экендиги жөнүндө кенен майда чүйдөсүнө чейин жазылган. Анан эми бул болсо ой өрүшү кругозор деген бүгүнкү күндө агайыбыздын балдары 5 классынан баштап ушунун ичиндеги кругозор жөнүндө окушат. 10 класска келгенде элестетиңиз 5 жыл бою күнүгө 10дон сөздүк жатташат. Англис тилинен 10, орус тилинен 10 жана ушул кругозордон 10дон сөз жатташат. Мындайча айтканда 5 класс балдар ремонту жок, алыскы, кадр жетишпеген мектепте 5 класстан баштап балдар англис тилинде эркин сүйлөп жүрүшөт. Бир орусту көрбөгөн балдар орус тили олимпиадасынан республикада 2-, 3-, 1-чи орунду алып жүрүшөт. Жана урматтуулар, муну окуган балдар кайсыл гана күчтүү университетке барбасын, Кыргызстан эмес, чет мамлекетте университеттерге дагы кенен кирип барып атышат да. Мына ошондуктан ушул китептер менен окуп атышат. Анан бул Дасторкон четинде университет өзүн өзү тарбиялоо, бул жалпы ата энеге, мугалимдерге, коомчулукка, окуучуларга мына ушул агайдын китептери менен кенен энелер мектебин окушуп бүгүнкү күндө Кыргызстанда билим берүү тармагында бир эң жакшы ийгиликтерге жетип атат. Ошону түшүнгөндүгү үчүн жакшы рахмат. Министрибиз буйрук чыгарып 2022-жылы бардык райондордо 10дон мектепке кирсин Гапыр Мадаминов агайдын методикасы деп буйрук чыгарды. Кудай буйрса Кыргызстанда бул методикалар кирип калса эмне ийгиликке жетебиз? Буга чейин деле Гапыр Мадаминов жок эле окуп келгенбиз да деген болушу мүмкүн. Муну менен кылсак, балдар 5-, 4-чү классынан баштап 11-чи классты бүтөрүндө кайсыл университетке тапшырат, кайсыл кесиптин ээси болот экенине так билинет. Балдардын ой өрүшү кругозору өтө бийик болот. Жана рекетизм, налог салуу, бири-биринен чыр чыгаруу, мугалимди сыйлабай коюу деген нерселер жоюлат. Мугалимдер дагы изденүү менен жөн эле айлыкты алып,
анан эртең менен кеч келип, эрте кетип, мектепке эптеп кирип чыккан мугалимдер жок болот. Мына ушундай эң бир уникалдуу методика бул Кудай буйрса Кыргызстанда кенен жайылат деген ишеничтебиз. Жакшы. Азыр ошону методиканы туура жеткириш үчүн алгач адистерди тарбия алыш керек да мугалимдердичи. Алар үчүн кандай шарттар, окуулар жүрүп жатат? Азыркы күндө бизде ошол 7 областта координаторлор бар, анан алар өздөрүнүн командалары бар. Менин өзүм да чүй командабыз бар. Азыркы күндө ошол министрликтин эмес буйругу чыккандан баштап эле азыркы күндө ошо жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрү дагы бул ишке кызыктар болуп, ар кандай семинарларды уюштуруп жатышат да. Бул абдан кубанычтуу көрүнүш. Мисалы, райондук жетекчилер, билим берүү бөлүмүнүн башчылары атайын чакырып, ошол директорлорго маалымат бериңиздер деп, буюрса эми биз дагы пландаштырып атабыз, ошол жайы менен дагы ошол окууларды уюштурабыз деп. Себеби чындыгында бул агайдын энелер мектеп программасы жанакы сабак берүү методикалары боюнча чындыгында кадр керек, окутуу борборлору бар, эмеде борборубузда бар, ошол жакка дагы чакырабыз, бул боюнча дагы пландаштырып жатабыз да иштерди. Эжени токтоп коеюн. Мына быйыл Динара эжебиздин жетекчилиги менен жана Чүй областынын билим берүү башкармалыгы Раймбек Карагулович агайыбыз жардам кылып, ушул методиканы жайылтып жана кадрларга жеткирүү боюнча азыр Чүй областы боюнча эле бир 120дан ашык мектепти кыдырып чыктык да, 4-5 айдын ичинде. Бардык областта ушундай кетип атат, Кудай буйрса. Жакшы. Анан могул окуу куралдардын жеткиликтүүлүгү кандай? Жеткиликтүүлүгү эми буга чейин аз-аздан жетип келатат. Кудай буйрса эми буйрук чыгып калды. Кудай буйрса эми дагы кенен жетет деген ойдобуз. Кудай буйрса. Ата-энелер өзлөрү сатып алып атат да. Биз ушу сабак өтүп баштагандан кийин ата-энелер өз эрки менен мына китепти сатып алышты. Анан Эрлан мырза айткандай, бул акыл эмгегинин маданиятын бул окуучулар үчүн деп атпайбы? Окуучулар кантип сабакты жеңил өздөштүрөт, кантип жакшы эстеп калат. Анан ушул сыяктуу методдор бар да бул жерде. Анан ушуну окуучу мугалим буга үйрөтүп атабыз да. Эгерде муну окуучу өздөштүрүш үчүн муну окуучулар өзлөрү сатып алып, биз булар кыйнаган жокпуз. Өз эрки менен бир мектепте бир 30-40% окуучулар камсыз болуп калды. Керек болсо алат экен да, эгер ошонун тереңдеп түшүнсө да. Анан бул китептер сатылып атат. Бардык Кыргызстандын 7 дубанында тең элечи координаторлор, анан волонтер деп атпайбызбы, ошолордо бар. Биз телефонун берип коебуз, өзлөрү сатып алып атышат да. Негизи агайдын ушул эмгеги 2018-жылы Баткен конференциясы өтүлүп, ошол жакта бардык республика боюнча 7 областтан билим берүү бөлүмүндө иштеген жетекчилер, акимияттан, областтан барып катышып, таанышып келишкен. Анан ошол 2018-жылдан бери кандайдыр бир ошол энелер мектеби боюнча агайдын усулдарын колдонуу боюнча иштер негедир жай жүрүп келген экен. Анан кийин биз ошол 2020-жылы ушул ишти колго алдык, бардыгыбыз тең. Себеби мектепте билим тарбияны көтөрүү бир гана ошол жол, ушул агайдын программалар болуп атат да. Эгерде баланын тарбиясы жок болсо, ага билим да жукпайт экен. Азыркы күндө мынакей эмне үчүн бала окубай калды, эмне үчүн тарбия деңгээли түшүп баратат, жаштардын тарбиясы эмне үчүн начарлап баратат деген сөздөр көйгөйлөр бир эле мугалимди эмес, ата-энени эмес, коомчулукту да ойлондуруп жаткан кезде, ошол кезде биздин президентибиздин ушул буйругу дагы мындай дал келип туура чыгарып берди. Анан экинчиден ошол ата-эне, мектеп, окуучу ошол үчөөнү бул бириктирип атат да, бул байланыштырып атат. Себеби азыр кийинки күндөрү мына ата-эне өзү менен кетип, мектеп өзү менен калып, ата-эне менен мектептин ортосунда да мындай көйгөйлөр, келишпестиктер болуп атканын өзүңүздөр деле көрүп жатасыздар. Мына ушунун баары эгерде биз энелер мектеп программасын колго алсак, ошону мектепке сөзсүз түрдө киргизсек, ата-энелер менен мугалимдер ортосунда тыгыз байланыш болот экен да. Мына биз ошо эне мектепке киргизилген мектептерди көрүп атабыз, сурасак айтып атат. Энелер кадимкидей башкача мамиле болуп калды, башкача көз карашта болуп калды мектепке депчи. Кайра кандай жардам берели, эмне кылалы деп мугалимдер менен кеңешип, мындай ынтымакташып калышат экен. Мен ойлойм, бул абдан өз учурунда чыгарган указ болду, приказ болду. Буйрса ушул буйрукту ишке ашыруу максаты биздин астыбызда турат. Эненин тарбиясы эне оңолмой, эл оңолбойт дейт. Атадан бала ашпаса акыр заман болот деп атпайбы? Улам кийинки муун жаңы методикаларды сиз айткандай, жаңы билим деңгээлине көтөрүлүшү бул абзел. Анан бирок аталарды эстен чыгарбаш керек окшойт деп атам. Кийинки бир идея катарычы. Себеп мектепте көбүнесе эжейлер сабак берип, жигитке мындай жигиттей тарбия бере турган
агайлардын да көп болгон тилек бар. Аталар дагы келишет. Ата-энелер негизи көбүнчө ата-энелер эми аталар көбү айдоочулук кылат, талаада жүрөт, эми көбүнчө энелер келет. Ошондуктан аталар дагы келгендер көп болот. Алар да катышат. Эне тарбияланса барып атаны тарбиялайт да. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Заманам өзүнүн көрсөтүүлөрүн улантат.